Тамара төгөрөгү төп келген ырчы. Убагында сулуу болчу, азырда келишимдүү. Биздин курсташыбыз. Азырга чейин аны менен сыймыктанабыз. Педучилищанын мыкты студенти, заманыбыздын белгилүү ырчыларынын катарын толуктап келет. Терезе деген ыры менен 1994-жылдагы ыр конкурсунда гран-прини жеңген. Кийген кийимдери да өзүнө куп жарашкан. Ал учурда бул кийимдерди көрүнгөн кыз эле кие берген эмес. Тамара, ден соолукта бол, чыгармачылыгыңа ийгиликтерди каалайбыз. Бул биздин эжебиз Тамара Ураимова ноокаттын Ак булак айылынын суусун ичип чоңойгон. Эжебиз 91-92 жылдары ырлары хит болгон. Аябай сыймыктанып, кулагын бурамай СССРдин радиолору болчу. Ошол радиодон тамеки тизип отуруп укчу элек. Аябай сонун ырдачу эле. Азыр эже кайда болду экен? Бирок кызбыракта аз эле убакыт иштеп кеткен, голостору сонун солисткалар көп. Негизги акыркы 20 жылдыкта чынында кээ бир кыздарды унутуп да каласың. Интернеттен, архивден эле көрбөсөк чындыгында. Балалык кезинде ушул ырды аябай жакшы көрүп ырдачубуз. Бирок ушул эже ырдаганын кече жакында билдим. Сонун ырды, сулуу, сонун эже ырдап жүргөн турбайбы? Бул ырды мен СССР маалында 1990-жылдары биздин айылга барып концерт койгон эсимде. Май айын ортолоп калган кезде. Анда мен 3-класста окучу элем. Эсимде калган ошол убакта түндө аябай жаан жаган. Топтун шефи Гүлшайыр эжеге рахмат. Бул топ супер легендарлуу. Бет фонограмма жандүүн нукура түс менен жасалма көз караш жок ушунчалык таза кыздар. Мен кызбыракка келгенде, ошондо Норус майрамдары дагы биринчи алгачкы майрамдалып башталган убактар экен. Ошондо Норус майрамына, анан 8 март аялдардын майрамына карата Гүлшайыр эженин "Чын эле мен сени таптымбы" деген ырын мен биринчи жолу ырдап чыкканмын. Биринчи эфирге мен алып чыккам ошол ырды. Андан кийин жеке өзүңүз ырдадыңызбы? Жок. Кызбырактан кеткениңизге канча болду ошондо, Тамара эже? Мен кызбырактан кеткениме 31 жыл болду. 31 жыл эсептесеңиз. Эмне үчүн кайра ошол жан дүйнөңүз тартпадыбы чыгармачылыкка? Мен кызбырактан кеткеним аябай мындай жан дүйнөмдү оорутуп алып кеткеним да. 93-жылы Жаштык ыры деген фестиваль болгон. Ал 92 башталган болчу. Ар бир 5-күнү раматылык болуп кетти. Бакыт Букаев деген аябай жакшы журналист болчу. Ошол бала алып барчу, анан жылдын аягына чейин бир 60-тай уже конкурстант жиналып калчу да. Анан бир декабрдын акыркы күндөрүндө ошол конкурстанттарды жыйнап туруп, ошондой ат чабышка салганды алып салчу да. 93-жылы ошол Жаштык ыры фестивалынын гран-присин мен алганмын. Ал Ошто өткөн. Анан Ошто өтүп аябай чоң байгелерге неметкем. Даже Гүлшайыр айтып жүргөндөй, жакшы неметсек Азия даусуна дагы барасыңбы деп, анан Кытайга путевкаларды беришкен. Ошентип мен жарк этип аткан жеримде мени ала качып кеткен. 22-23 декабрда Ошто болуп, анан кийин элдердин суроосу боюнча 6, 7, 8 январда Жалал Абадта концерт болуш керек эле. Именно 7 январда Жалал Абадка концерт болгон күнү мени Жалал Абадка алып качып ошол жака келим болгом мен. Ошол кезде эстеңизчи, өзүңүздө кандай бир ойлор калды, себебин эми гана чыгып келатканда, эми ошол фестивалдарга катышам деп бир үмүт менен турган кезиңизде алып качып кетип атпайбы? Афишалар даяр болчу, көптөгөн формалар тигилген болчу. Именно концерттин бир кездер болгон. Гүлмир эже бар, Эргешеваны таанысыңар. Ал дагы уже бала төрөйм деп, дагы кыздары бир-экичөө күйөөгө чыгып, мен почти концерттин 70% мен ырдачумун. Именно 93-жылдарычы. Анан Гүлшайыр эжеге аябай эле катуу сокку болгон. Албетте. Концерттин 70% ырдаган кызы күйөөгө тийип отурса, формалар, айта канча каражат. Албетте. Аябай Гүлшайыр эже, дагы мен депрессияга түшүргөнмүн. Өзүм аябай депрессияга түшкөнмүн. Где-то бир жарым жылдай мен телевизор көрбөгөнмүн. Мен музыканы уксам, бая творчествонун адамдарын уксам, кадимкидей жүрөгүм ооруп бел ачуум да. Даже бир жылдай мен телевизор көрбөй, музыка укпай ошентип акырын чыккам немеденчи. Эмне үчүн калып кеттиңиз эжеге? Тагдыр экен бул. Мен күйөөгө чыкканмын аскер кызматкеринdeги адамдарга.
Менин кайнатам раматылык болуп кетти, тоже полковник болчу. Анын баласы дагы ошондо военный болуп, мен курсант болчу, мен күйөөгө чыккандачы. Анан баягы жайгыштын бир тарабынан бир тарабы эле болуп калды да. Мындай көпөлөктөй болуп, ал жак бул жакта ырдап, эл көрүп жүргөн кыз аскердик тартиптеги үйгө түшүп калып. Анан жолдошум эмеде иштечү, чек ара кызматында. Тоо таштарда болуп калдык, алыстап кеттим анан ошентип. Ошондо кандай ойлор болду өзүңүздө? Үй бүлө күткөндөн кийин баланын эмеси баары башкача болот экен. Уже эң чоң уулум төрөлдү. Акырындап анан кийин алыстап кеттим ошентип элечи. Чармачылыктан алыстап кеттим. Чармачылыктан алыстап кеттим, бирок Гүлшара эженин юбилейлеринде, кыз Бурактын юбилейлеринде сөзсүз түрдө дайыма ырдап жүрөм. Демек, 30 жылдан бери өзүңүз жеке ырдап чыга элексиз. Жок. Ниет барбы жеке? Нуржамал, менин 3 балам бар. Чоң уулум 30га чыкты. Андан кийинки кызым 28-де, эң кичүүсү 19га чыкты. 2 неберем бар. Эң сонун. Анан балдарды тагдыр экен, мен жалгыз тарбиялап калдым. Кичинекей кездеринен эле. Мен творчествону эстегенге мен убактым да болбой калды. Баягы 3 баланы чоңойтуш. Баары өзүңүзгө түшүпчү. Анан азыр Кудайга шүгүр, миң мерте чоң уулум Москвада Дмитровская областной больницада лор-врач. Экинчи кызым өзүм жетектеген 14-жылы мен жеке менчик бир садик ачкам, мугалим болгон үчүнчү. Ошол балдар бакчасын кызым жетектейт. Эң акыркы кызым 19 жашта, азыр 2-чи курс. Азыр эми бардык жумуштар ордунда болуп, жумуштан келгенден кийин анча-мынча зериккенде ой башталды. Кайра кайтсамбы, ырдап көрсөмбү депчи, бар жан өнүңдө ырбады. Албетте. Анан өзүм үйгө бир караоке алып алгам, анча-мынча сагынгамды, бакыр ырдап коем. Жакшы. Жолдошуңуз менен 2 жолго түштүңүздөрбү? Ооба. 10-жылы. Бишкек шаарында жашачумун, анан 2 жолго түшкөндөн кийин мен Төркүнүмө көчүп келе бергем Ошко. Ошол кездеги чыгып жаткан чыгармаларыңыздан ырдап берсеңиз азыр бизге. Элин эсине түшүрүп дегендей алгач ырдаган. Ошол кездеги чыгармаларымды, жакшы көргөн чыгармаларымдын баардыгын ырдагамын. Анан мен күйөөгө чыгардын Гүлшара эженин репертуарларын ырдап жүрдүм. Чын эле мен сени таптымбы, ак сүйүү сенин көзүң жок деген ырларды. Андан кийин Каныбек Курбантаев деген биздин аябай жакшы оюнчубуз болчу. Азыр деле бар, композитор. Каныбек байкенин мен кечинде келемин сага деген ырын аябай даярдап, ырдап чыгам деп аткан убакта мен күйөөгө чыгып кеткем. Ошол ырды мен дагы эле менин эмемде, жүрөгүмдө. Бирок өзүм ырдагамын. Запистери бар, бирок өзүм эле анча-мынча неметишим мүмкүн. Атак эфирге, бир жактарга, радиого да бере элекмин да. Ырдалбай калган ырлар бар. Демек, планда бар ырдасаң. Планда бар, ырдасам болот. Кечинде келемин сага, жылдыздарды аралап, сен үчүн гүлдөрдөн эмес, жылдыздардан букет жасап, жанып турган жалгыз айга, жалынамын да тынча, көрбөй калып сумсайбайын, сен жылмайганда, Билесиңби сенин көзүңдө сыйкырдуу түн бардай өзүнчө, бир кадам да алыс бастырбай, тартат өзүнө. Билесиңби сенин көзүңдө сыйкырдуу түн бардай өзүнчө, бир кадам да алыс бастырбай, тартат өзүнө. Чоң рахмат. Жеке, ата-энеңиз тууралуу дагы сөз кылсаңыз. Менин ата-энем, атам аты Нурмат Ураимов, апам аты Ульпат. Менин ата-энем жөнөкөй эле колхоздо иштеген эле адамдар. Апам биз 9 бир тууган болгон үчүн үйдө бизди тарбиялаган.
Анан мен ата энемдин эмнесине аябай ыраазымын. Мен апам деле, атам деле жогорку билими жок эле адамдар. Бирок биздин үй бүлөдө ошол 9 бир тууган болсок, биздин баардыгыбызга жогорку билим берген. Анан мен менен дагы бир арты кайрылуу болуп кетти. 69-жылкы эжем бар болчу. Биз музыкалык мектепте окуганбыз. Биз эмнеге кызыксак, ошолордун баарын ата энем жеткирип, ошону кылчу да. Анан Советтер Союзу убагында ошол айылда биздин үйдүн астында үлгүлүү үй бүлө деген жазуу болчу дайыма. Кыялда кылымда пистеген, түйшүктүн түбү жок ис менен, капыстан жолуктук сырдаштык, жолубуз кайчы эмес түз белен. Сен дагы мени издеп шаштыңбы, түбү жок санага баттыңбы, шам болуп жагылчы жыргалым, чын эле мен сени таптымбы. Сен дагы мени издеп шаштыңбы, түбү жок санага баттыңбы, шам болуп жагылчы жыргалым, чын эле мен сени таптымбы.